Бүгүн ушул картадан өзүмдүн прицелдеримдин баардыгын текшерип көрөйүн дедим. Бул WoW картаны баарыңар эле билесиңер. Анда эмесе коллиматордон баштайлы. Кеттик. Коллиматор менен дальныйга көз ооруп кеткен эле болсо, а так нормально. Негизи бул дальныйга атыша турган карта, бирок соперниктерибиз ближнийден ачкысы келди окшойт, бирөөсү өлдү ушинтип. 3 раундтан кийин экөө тең оюндан чыгып кетти. Анан айла жок, жаңы оюн баштаганга туура келди. Ошентип кайрадан жаңы оюн баштадык, бирок эми мунусунда 3x'ти текшеребиз. Көбүнчөсүн 3x менен ойнойм да оюндан дагы. Так что 3x идеальный ойнон экен мен үчүн. Кимге кайсы прицел жагат, комментарийге жаза кеткиле. Мага албетте 3x. Биринчи раундтан кийин булардын бирөөсү чыгып кетти эле, экинчи раундтан кийин экинчиси да чыгып кетти. Негизи дальныйга чыкканды жакшы көргөндөр үчүн ушул аябай сонун карта. Бирок өзүңөр көргөндөй бул жакта элдин баары аягына чейин ойной беришпейт. Биринчи, экинчи раундтан кийин чыгып кете беришет. Ошентип кезек 4x'ке да келип жетти. 4x'ти мен кандай учурда колдоном? Албетте 3x таппай калган учурда айла жок 4x колдонгонго туура келет. Бирок 4x'им деле жаман эмес, настройкалап кереги жок экен. Бирөөсүн жаап салгандан кийин тиммейтим AFK экенби барып текшерип келейин деп кетти эле. Аны бирок жестко кырсабайт этип туруп, накула уруп кетти. Эми мындай нерсе үчүн өч албасак болбойт. Десем эле аягына чейин нормально пикайт этишпей койду, так что кийинки раундда өч алабыз. Алты x. Эми 6x'ти көбүнчөсү эле 3x кылып артка буруп алып атат да. Мен деле ошондой кылып атам. Бирок мунусунда 6x'ти 6x бойдон атып көрөйүн дедим. Чем одиночкага караганда бир эле спрей берип койсоң жакшы экен. Эгерде сен дагы прицелдериңе ушундай чувствительность жасаткың келсе, анда мага личкага уялбай жаза бер. Алдамай деген нерсе жок менде. Чын ниеттен арзан баада жасап берем. Видео жакса лайктан басып, подписканы басып, колдоп кетиңиздер. Баарыңарга ийгилик.